акча түгөн экен да. Бирок азыркы маалда таптакыр түгөнүп калды коюму. Чындап эле мындайча айтканда акыркы акчаларым азыр биздин үйдүн окшойт. Каражат менен жардам берем десеңиздер, мен счетума эле өткөрүп алат экенсиңер силер. Өзүмдүн электрондук счетума. Башка талапкерлер да ушундай ыкмаларды колдонуптур, мен деле колдонуп көрөйүн деп чечтим. Эгер акча которуу боюнча түшүнбөй жатсаңар, ушул номер менен байланышсаңар болот. Сизге кантип которуп экениңизди түшүндүрүп берет. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Акча негизи менин жашоомдо ар дайым акыркы орундарда турат. Бирок ушундай немеси бар экен, акча түгөнөт экен да. Негизинен эле акча чогултуп, акча үчүн иштеп же ушундай нерселер кылбайм. Силер мени таанысыңар, билесиңер. Бирок азыркы маалда таптакыр түгөнүп калды коюму. Чындап эле мындайча айтканда акыркы акчаларым азыр биздин үйдүн окшойт. Анан кийин башка талапкерлер да ушундай ыкмаларды колдонуптур, мен деле колдонуп көрөйүн деп чечтим. Эгер мени акча каражат менен жардам берем десеңиздер, азыркы мыйзамдарга ылайык ал дагы оңой нерсе эмес экен. Мен счетума эле өткөрүп алат экенсиңер силер. Өзүмдүн электрондук счетума. Анан жана ошол электрондук счетко өткөрүп атканда дагы адашпаса болбойт экен да. Өзүңөрдүн атыңардан которсуңар керек экен. Эгер бирок чындап эле баягы аракет кылып көрөлү. Эгер ошондой кылабыз дегендер болсо, анда ылдый жакка биз жазып коебуз биздин реквизиттерди. Эгер жардам берип калсаңар, алдын ала чоң рахмат. Эгер акча которуу боюнча түшүнбөй жатсаңар, ушул номер менен байланышсаңар болот. Сизге кантип которуп экениңизди түшүндүрүп берет. Чоң рахмат.